Тондар инжектор системаны бул аппарат 603 А деген версиясы лаунчтун стенд промовка форсунок. Шуну кандай кылып иштетебиз? Бул боюнча ютубта негизи видеолорубуз бар. Азыр мен дагы бир сыйра айта кетейин, анча мынча айтылбай калган сөздөр. Так, эң эле алгач бул аппараттын өзү боюнча тааныштыра кетсем, бул аппаратыбыз Launch 603A айтып кеткендей эле бул стенд деген ошол форсункаларды текшерет, канча куюп атат, вакуум кармап атабы, кармабай атабы, андан кийин тазалоочу жайы дагы бар. Бул жерде башкаруу управление, бул жерде маленький монитор каналдары көрсөтүп турат. Бул болсо ролик жана ошол ортосу Enter, ошонун ичине кирет. Кайрадан ошонун ичине кирип өзгөртүп, кайра басып, сыртка чыгып, ушул нерселерди ушул аркылуу башкарылат. Бул болсо старт же стоп. Старт, стоп. Бул болсо слив. Бул болсо давление канча берип атат насосу жана бул жерде давление насосун управление кылса болот. Бул уз очистка, бул аркылуу тазалайт. Туугандар, эми иштеткенде, негизи келгенде бул айнектери катырылган абалда келет. Рампа бул жерде насадкалары алмашат. Насадкалары мындай идиште салынып келет. Бул идиштин ичинде бардык унааларга түшө турган насадкалар бар. Ошол насадкалар азыр бизде средний насадка өзү салдык. Бул 4 цилиндрлүү машинанын форсункасы. 2 цилиндрди заглушка кылдык. Заглушка кылып, мына катырганда болсо, мына шатайт этпей турган деңгээлде катырабыз. Өтө катуу кыссак форсунка сынып калышы мүмкүн. Бул шланга бул жакта турган болот. Буну алып, бул жака шелкайт эткенче басабыз. Шелкайт этип кадалды. Штекерлер кадайбыз. Штекерлер 1, 2, 3, 4 айырмасы жок. Жана штекер оң тетириси жок. Саябыз. Бул жакта 2 штекер ашып калды. Бул 2 штекер бул жердеги 2 форсунканыкы. Буну сайбайбыз. Так, эми эң алгач эмне кылабыз? Бул жерде менюда карасаңыздар, тест баланс, бул экинчидеги, бул жерде клапан утечка жокпу текшерет. Бул болсо куюп текшерет. Бул авто тестирование. Өзү куюп, өзү өлчөп текшерет. Эң алгач форсункаларды кадагандан кийин үчүнчүдөгү тест ошол куйганды тестирование кылат. Ошону коебуз да, Enter'ди басабыз. Басканда 15 секунддун ичинде канча граммировка куюп атат, ошону байкайбыз. Азыр мынакей 15 секунд кетип атат. Бүткөндөн кийин граммировкасын байкайбыз. 15 секунддун ичинде 25 миллиграмм куйду. Туугандар, бул негизи көрсөткүч орточо. Негизи малолитражкалар 3төн 3кө чейин болот дайыма эле. Чоң объемдогулар 3төн жогору болот. 4,5 5ке чейин болот. Бир аз толуп калыптыр. Азыр жуугандан кийин бул албетте көтөрүлөт. Эми дагы эмне кылабыз? Мынакей азыр биринчи куюшун көрдүк. Баары бирдей куйду. Эми экинчи очередте форсункалардын клапандарын текшеребиз. Шунга коебуз. Enter'ди басабыз. Утечка клапана. Байкайбыз. Эч бири капит эткен жок. Азыр бул жактан давление берип атат. Мына бул жакта 2 атмосфера берип атат. 2 атмосфера менен текшерет. Машина негизи 3,8 берет. Биз 3,8ге көтөрөбүз. 3,8ге бердик. Эч кандай тамчы жок. Баары жакшы. Негизи секунда көпкө чейин берилет. Аз убакытта байкалбайт. Ошон үчүн азыр мынакей тамчылаган жок. Демек биздики клапандары жакшы. Эми андан кийин тестирование баланс. Только буну биз мындай кылып текшеребиз. Мисалы, мына клапандардын ичинде кичинекей микро мусорлор болгон болсо, аны эң алгач кандай кылабыз? Аз мына сливт кылып алайлы, көрсөтөм. Слив толук төгүлгөндөн кийин кайра мынакей стопту басабыз. Биринчидеги тест баланс дегенге киребиз. Киргенде бул жерде 1500 минутасына 1500 жолу урат. Эми ошол форсунканын тездигин ашырабыз. Азыр 1500 менен биз уже текшердик. Эми буну 2000ге көтөрөбүз. 2000ге көтөрүп иштетебиз. Байкасаңар,
Bunun чачуусу тездешти. Кандайдыр бир секунд. Азыр бул жакта бизге 1,5 минутта берди. А бизге негизи 20 секундда жетиштүү. Бул суунун гравировкасын байкап турабыз. 80-90дан ашырбай слив кылыш керекпиз. Так. Эми кайра токтотобуз, кайра киребиз, секундасын көтөрөбүз. Муна сразу тездикке койбойбуз, себеби бул жакта клапандар ошонго көнүш керек. Эми байкаңыздар, бир аз батыраак иштеп калды. Бул деген бул клапандын ичинде мусорлор болсо ошону кагат. Как вибро удар сыяктуучу. Эми дагы токтотобуз, дагы киребиз, дагы көтөрөбүз. Эми 5000ге көтөрөбүз. Эми байкайбыз тездигин. Мына ушундай кылып, ичиндеги клапандар, көбүнчө малолитражкалар өтө чоң оборотто жүрбөгөндүктөн, мына ушундай кылып бир сыйра тазалап коебуз ичин. Бул химия атайын Lavr деген компаниянын химиясы. Бул текшерген учурда биротоло тазалап дагы коет. Андан кийин атайын узачткан өзүнүн химиясы бар. Ошол жака салып дагы тазалайбыз. Андай кандай болот? Азыр процесс убагында көрсөтөбүз. Токтотобуз, дагы гравировкасын көтөрөбүз. Гравировкасын максималына көтөрөбүз. Байкаңыздар, канчалык тездик, ошол тездиктин ичинде, бунун ичиндеги бардык бат урулуунун ичиндеги чыккан мусорларды химияга кошуп, бул жака чыгарып салат. Бирок байкап турабыз, басып коюп кетип калбайбыз. Мына гравировкалары толуп кете турган болсо, аппараттын ичиндеги химия калбай калат. Ошон үчүн аппараттын жанынан жылбай иштеп процессти кылабыз. Бул жакта секундага карабай да койсоңор болот. Өзүңөр акырындап процессти жолуна карап үйрөнүп аласыңар. Секундасын ошол ситуацияга карап өзүңөр кылсаңар болот. Негизи антип рисковать эткиңер келбесе, бул жакта өзүнүн секундасы бар. Ошол секундасы менен убакыт көбүрөөк кетет. Мынакей туугандар, уже 80ге жетип калгандан кийин слив кылабыз. Андан кийин мынакей өзүнүн сливдин убактысы бар. Күтөбүз. Андан кийин бул секунданы күтүш шарт эмес. Бул толук сливать этилип бүткөндөн кийин эле стопту басып туруп, дагы кийинки процесске өтүп кете беребиз. Негизи ушунга окшогон бардык эле аппараттар бирдей эле иштейт. Бунун бири тез, бири секин сливать этилип аткан, бул эч кандай роль ойнобойт. Бул ошол өздөрүнүн ичиндеги очередной слив деп коет, ал эчтеке эмес. Так, мынакей акыркылары сливать этилип бүтүп атат. Бүткөндө секунданы карабай эле стопту басабыз. Эми туугандар, бул жакта автотестирование бар. Ошонго киребиз. Ичине кирсеңиздер, режим 1, режим 2 деп мына ичине кирсе, режим 2, режим 3 деп бул жакта тандатат. Бул жерде көрүнбөй калат. Мына режимдери биякта саналат. Биз биринчи режимге коебуз и enter'ди басабыз. Ошондо автоматтык турда өзү куят, өзү сливать этет, өзү ар кыл форматта иштетет. Бат, секин, давление менен, давление азайтып, өзү регулировка кылып, ошол өзүнүн форматында тазалайт. Анан буну уже жанында туруштун кереги жок. Бул автоматтык түрдө өзү тазалай берет. Биз айтып аткан компания, Lavr компаниясы мындай бакалашкалардан Казакстандын экспорт экен. Lavr фирманы көп адамдар кымбат сатып атат. Lavr Бишкек деп жазсаңар, но Lavrдын Бишкек компаниясында арзан сатат. Муну примерно 4000, буну 3000 территориясында экөө примерно 7000 суммада сатылат. Анан көп магазиндерде өзүнүн 7000ге сатып атышат. Ошон үчүн ошо өзүнүн фирмасынан алсаңар азаныраак болот. Бул процесс долгий болот, ошон үчүн кийин азыр акырында мунун кандай жүйүт ошону көрсөтөм.